Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн бизде Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин республикалык компетенция борборунда Кыргыз Республикасынын бардык мектептеринде иштеген ашпозчулардын ортосунда 2024 жылдын мыкты ашпозчусу аттуу чоң конкурс башталды. Бүгүн болсо жалпы Чүй облусунун мектептеринен келген ашпозчулар азыр ат салышууда. Анда эмесе кандай даярдыктар болуп атат, кандай конкурс болуп атат, сиздер менен чогуу көрөлү. Ушул жерден атайын халат чепчиктерди кийип алып кирет экенбиз. Ашыкча буюмдарды калтырдык. Конкурс болсо жүрүп атыптыр. Эң башкысы чачтарды киргизип, ачканада эч кандай чач болбош керек. Негизгиси сынактын максаты бул балдарга жасалып жаткан тамак аштардын технологиялары жаңы иш менен камсыздоодо. Мисалы үчүн жылдан жылга технологияларды алмашып атат, тамактардын пайдалуу жана пайдасыздыгын эске алуу менен ошондой эле ушул учурда балдарга жакшы тамактарды даярдап берүү боюнча бул ашпозчулар бири-бири менен күч сынашып атышат да. Бул жерде Чүй областы боюнча ашпозчулар чакырылган. Ушулардын ичинен эң мыктысы тандалып, жарым финалдан кийин финалга чыгышат. Ушул эле сынак 20-июндан 17-июлга чейин 7 облустун мектеп ашканаларында өткөрүлөт. Катышуучулар 15 адамдан турган топтордо Кыргызстандагы мектеп тамак ашы үчүн рецепттер китебинен экиден тамак даярдашат. Другие задания, например, на юге мы даем, конечно, мы не можем им дать плов или шавля, это в этом очень хорошо. Мы им даем более европейские, а северные, наоборот, даем южные. То есть вот такая методика. Мешаем, да. Ашпозчулар, мектеп ашпозчулардын сынагы менен эле параллелдүү. Ушул эле учурда республикалык сынак журналисттер жана блогерлердин арасында да жүргүзүлөт. Анда биз эмнеге көңүл буралы дегенбиз? Анткени журналисттер өздөрүнүн репортаждары, макала, материалдары аркылуу дал ушул мектеп тамак ашы боюнча жазып чыгарыш керек дагы. Анда мектепте балдар кандай тамактануусу керек, ата-энелер кандай балдарга көңүл бурусу керек, тамактануу эмне үчүн маанилүү деген суроолорго жооп алыш үчүн биз атайын журналисттер жана блогерлер арасында дагы сынак жарыяладык. Андагы талаптарыбызга жооп берген, эң мыкты деген материалдар жеңүүчү болуп аныкталып, анын жеңүүчүлөрүнө байгелүү фонд каралган. Ар бир номинацияда 150 000 сомдук баш байге бар. Быйыл сынакка катышууга 194 талапкер арыз берген. Алардын баары өз каалоосу менен катышып жатышат. Ашпозчулардын айтымында сынактын максаты жеңүү эмес, эң негизгиси өз кемчиликтерин байкап, тажрыйба алмашуу. Эчке саламатсызбы? Кайсы мектептен келдиңиз? Маловодный мектебинен. Маловодный. Сокулук району. Сокулук району. Канча жылдан бери ашпозчу болуп иштейсиз? Ошол мектепте уже 7 жыл болду. 7 жылдан бери. Негизи 12 жыл болду. 12 жыл. Негизги кесибиңиз? Кесибим негизи журналист. Журналист? Кесиптеш турбайбызбы? Кесиптеш. Негизи кантип ашпозчу болуп кеттиңиз? Негизи ошо мурун зарплатабыз аз болчу да. Анан ошентип жүрүп столовый иштетип жүрүп, анан ашпозчу болуп кеткем. Эң тынч работа балдар менен чогуу болгондо да аял киши үчүн. Ооба. 2 жылдан бери иштеп келсиз да, негизи ашпозчулукта. 12 жыл болду. Ашпозчулукта эмнелерге эң биринчи көңүл буруш керек? Тазалыкка, балдардын питаниясын керектүү заттарды камсыз кылганы ошо. Эң главный ошо. Биздин деле мээнети оңой эмес. Түндө 3-тө турабыз, 8-де балдарга тамагыбыз даяр болуш керек. Эң аз 200-300 бала менен иштешет поварлар. Азыр мына уже кандай айтсам? Ысык дебей, Ысык дебей. Зыян, бирок зыян болсо да көнүп калган айын иштейт экенсиң. Көнүп калган ишим. Демек 12 жылдан бери балдар менен иштеген болсоңуз,
кайсы бала эмне тамак жакшы көрөрүн деле билип Баарын билебиз, меню түзгөндө да баарын билебиз. Көбүнчө кашаларды жакшы көрөт. Азыр да жакшы биздин президент 14 сом кылып коюп ишине 7 сом менен иштедик канча жыл. Ошо азыр 14 сом менен жакшы эле тамактар жасасак болот. Каша коштук. Бир жумада 2 жолу. Президентке да ыраазычылык. Биздин да айлыктарды көтөрүлдү дегендей глобальный тема. 2000-3 миңге деле иштеп жүрчүк. Азыр Кудайга шүгүр. Азыр 11 миң, 13 миң, 18 миң ушундай. Меники, например, 13 миң. Бүгүнкү эмеге конкурска кантип келип калдыңыз? Конкурска ошо катышып көрөлү, сынап көрөлү деп өзүбүздү. Өзүңүздөр каалооңуздар менен катыштыңыздарбы же ар бир мектептин ашпазчысы Жок, өз каалообуз менен. Сокулук районунан 5 кыз бергенбиз. Кандай болду? Негизи Сокулук районунда питание боюнча да биринчи орунда турабыз деп ойлойм. 7 сом менен да горячий питанияны аябай жакшы бергенбиз. Азыр эми ошо 14 сом деле жетпейт. Балдарга фрукты кошконго аябай эле эме кылабыз, аракет кылганга спонсор издейбиз, бирок чыкпайт да. Анткени государственный мектептерде. А если мындай частный мектептерде фрукты, овощ берилет. Баягындай кыйналып жүргөн семьялар бар. Аларга дагы эме да, кыйын ачка жүргөн балдар бар арабызда. Детский домдо балдар бар, например, биздин мектепте. Ошо ачка болгондо келе бергиле деп коебуз, тамагыбызды беребиз. Ошо 14 сомду деле мындан да өйдө көтөрсө бизге жакшы болмок. Хотя бы овощ, фрукты кенен болмок да, витаминдер. Например, эти жок тамак кылабыз, эт кошулса, анда көп витаминдер бар да. Негизи эле балдар кайсы тамакты көбүрөөк сүйүп жашат? Көбүнчө кашалар жакшы көрүшөт. Каша. Молочный тамактардын көбүн жакшы көрүшөт. Творог кошкубуз келет, башка тамактарды, фрукты, овощ. Ошо 14 сом Кудайга шүгүр. Азыр каша кошулуп калды бир жумада 2 жолу. Канча жылдан бери 7 сом менен жүргөнбүз. Ошо 3 маал тамак берилет? жок, бир мал. Бир мал. Эртеменкиси менге бир мал, эртеңкиси менге бир мал. Ошондой да. Сиз жаза бериңиз. Азыр эми кандай сезим болот бул жакта? Эми көнүп жүргөн эле тамагыбыз, эч кандай деле эмес. Сынак Толкунданып, жок, кандай болот экен деп. Күндө кылган тамакта. Вот 2 порция жасап атабыз да. Негизи 500 балага жасайбыз да, таң атпай туруп эле. Күндө тамак, күндө нан. Ошо компот, чай беребиз. Ошо. Азыр эми мындай бул жакта атаандаштарыңызды карап туруп, мындай өзүңүз оюңузда кичине өзгөчөлөнөйүн дегендер болуп атабы? Атаандаш деп деле айта албайм, потому что мен этин билем да. Бизге окшоп күндө 2-де 3-тө тургандар бар. Эң кеч 4-тө тургандар бар. Анан ата-энеси деле эртең менен эрте туруп горячий питание бербейт го. Биз таң атпай 8-де уже тамагыбыз даярда. Ой, баарыбыз тең айтып атпайм, атаандаш деп айтпайм, бул деген просто эле мындай өзүбүздүн ар бирөөбүздүн недостатогубузду эле билгенге, ким кандай туура эмес кылып атат, ким туура кылып атат, ошонун баары айтылат да. Жөн эле баягы өзүбүздүн эмени опытты сынагында сынап көрөлү деп. Кайсы мектептен келдиңиз? Шүй районунун Керимбаев атындагы орто мектебинен келдим. 30 жыл мугалим болуп иштедим. Математик мугалим болсумун. Андан кийин мен балдарды жакшы көргөн жагым, мен 50 жашымда пенсияга чыгып, ушу кухняга кирип кеткем. Ошондон бери 16 жылдан бери кухнядамын. Быйыл эми өткөрүп берейин деп, бул жерди элди көрүп келейин деп, катышып келейин деп келдим. Жеңемби, жеңбеймби ал мага эме кызык эмес. Бирок могу кыздар менен аралашканга кубанып отурам. Канча 16 жылдан бери ашпазчы болгом дейсизби? Такыр эле мектепти таштап кеттиңиз келген эмес? Келген эмес. Балдар ар өтсөм бери өтсөм эле чакырышат апа. Курсагыбыз ачты, мурун мен благотворительный обед берип жүргөм. Өз жанымдан чыгарып 3 жыл малай муши многодетный балдарга тамак берип жүргөм. Анан пенсияга чыгып кетип калсам эле алдыман чыгып эле бастырбайт. Кой деп туруп анан кийин ашканага кирип, анан ошо благотворительныйды улантып атсам, анан жана 7 сом чыкпады питание. Ошондон ары улантып кеттим. Анан быйыл 14 сом болду, дагы күздө көбөйөт деп атат. Бул балдарга жакшы иш болуп атат. Мерсикого рахмат, Америка Кошмо Штаттарынын айыл чарба департаменти мына ун берип атат, май берип атат, күрүч, койчу бүт барын, чечевица, горох барын берип атат. Өкмөттөн азыр нерсе алып атабыз, 14 сомго тууралап эле. Балдар негизи
ыраазы болуп калышты да. Түнкү саат 4-тө келип нан бышырам. Ошо неме мисалы жашыңыз өтүп пенсия курагындагы апаке сиз кыйналбайсызбы сизге? Жок, мен иштебесем ооруп калам. 2 күн мага дем алыш, суббота воскресенье. Ошондо мен уже кетким келип, мектепке баргым келип. Түштөн кийин дем алыш күнү келем да, эртеңки заготовка кылам. Кук работнигим бар. Ошентип жүрөм. Могу силерди көргөнгө кубанып атам. Быйыл эми эс алуу өргүсүнө кетейин деп атасыз. Кетейин деп атам, жаштарга берип. Кантесем пенсияда эмне кыласыз? Анан келип турам да. Баягы пирожким жасап алып балдарга келип турам да. Ушу өзүм балдарды жакшы көрөм. 30 жыл математик мугалим болдум, директор болдум, завуч болдум. Анан пенсияга чыксам ооруй баштадым. Башым ооруп, балдар жат дейт, кантип жатам, кандай жатам мен эми парализовать этпесем деп. Ушинтип жүрөм, 16 жыл болду. Ашкана. Жок дегенде ошо балдар менен ашканадан жолугуп келейин деп турбайсызбы? Азыр эми тамактарыңыз даяр болуп калдыбы? Биз сизге тоскоол болгон жокпузбу? Жок, мына кайнап атат. Бул суп да. Супка еще эме маш салынат, күрүч салынат. Этим үстү. Ошо бул болсо мастава. Маставаны кынадыр салам, пиязын. Бизде пиязым бар алып кетчү. Биз балдар кайсы тамакты жакшы көрүп жашат? Мен ошону айтайын дегем. Чечевичный супта мен жакшы жешет. Анан эмени гречканы. Гречканы Мерсико бербейт, эмеден алабыз өкмөттөн. Гречка менен жанагы филе. Тооктун төшүн басып берсек аябай жакшы жейт. Сурап жешет. Анан 80 грамм нан дейт да бизде норма. 80 грамм нанга балдар тойбойт. Анткени мен түнкү саат 4-тө келип нан бышырам, свежий. Нанды колдо бышырасызбы, сатып албайсызбы? Жок, сатып албайбыз. Кээ бир мектеп сатып алат, мен колго бышырам. Анан апа тойбой калдык дейт. Анан мен Мерсикодон уруксат сурадым, кичине 20 грамм кошсом болобу? Десем, кошуп бере бериңиз, балдарыңыз ыраазы болсо болду дейт. Эми азыр 100-110 грамм нан берем. Аябай күнүгө свежий нан жасап берем. Анан бул тамактарды беребиз. Оромону жакшы көрүшөт. Оромо жасап берем. Канча балага оромо жасайсыз? 115 бала. 115 балага камыр жайып, оромо Четверг күнү мен балдарды айтам, эртең пятницада келбей коет көпчүлүк айыл жериндечи, айылдагы мектептерди билет го могулар. Эртең эме суббота деп. Анан мен тамак ичип атканда айтам, эртең оромо. Бүт бары келет, эч ким салбайт. Пятница күнү мен менюм строго оромо. Балдарды калып калбасын деген максатта кызыктырып алам. Канчада туруп келип жасайсыз оромо? 4-тө келем. Жетишесизби? Түнкү саат 4-тө келем. Арка айылдан берки мектепке чейин 2 километр. Кээде жолдошум жеткирет, кээде жини келсе турбай коет. Итим сопровождать этет. Жакшы итим бар. Мектепке келем, коркпойм, ал жерде балдардын дөтүсү да эмнеден коркосуң? Атайын ууру келбесе коркпош керек эстеген. Анан ошо түшүнүп жүрөм. Менин хоббим ушу да балдар үчүн иштеш. Өзүңүз камыр жаясыз? Өзүм жаям. Кук работнигиме ишенбейм, калың жайып коет. Бүгүн оромо жасайын деп келгем, эгер өзүбүздүн эркибиз болсо деп, жанагы биякта башка экен да. Оромо жасап, бияктагыларга дагы, уюштуруучуларга дагы метейин дегем. Ошо иштеп жүрөбүз. Жакшы кетсен да, апа. 115 балага оромо жасайын деп. Жанагы мантишниктин 4 табагы болот го. Ошо менен 5 сыйра жасайбыз. 5 сыйра? 5 сыйра. Ошондо 20 табак болот. Ар бир табакты 4кө ушундай эле бөлөм. Аны да тиги 100 грамм менен ченесең жетпей, сурайт. Мисалы, мен келдим, сен келбей калдың, сеникин жегиси келет балдар. Бере бер дейм, эжейин. Бере бер, келбей калдыбы, асан үсөнгө бере бер. Анан придется баарына эле кичине 10 грамм кошуп көбүрөөк кылып беришке туура келет да. Эми өкмөттүн берген несин аябыз дейм. Балдар ыраазы бүгүнкү күндө кетпеңиз деп атат. Мен 80ге чыккан иштетесиңер бейми деп жүрөм. Азыр канчага чыктыңыз? 76-дамын. 76-да. 30 жыл мугалим болдум. 16-17 жыл биякта иштедим. Жакшы. Рахмат анда, ийгилик сизге. Конкурс билим берүү жана илим министрлиги, Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана Россиянын тармактык тамактануу институту менен биргеликте уюштурулган. Ноябрь айында болот, ошо финал этабында жеңүүчүлөр биринчи орунга
50 000 сомго сертификат берилет, экинчи орунга 30 000 сертификат берилет, үчүнчү орунга 20 000 сомго сертификат берилет. Ошо башка катышкандар дагы белексиз кетпейт, баарына белек катары биз беребиз. Конкурстун өзү максаты бул мектеп ашпозчуларын мотивациялоо, алардын креативдүү жана таланттуу ашпозчулардын табуу. Үчүнчү бул алар мектептин окуучуларга мындай даамдуу, рационалдуу жана пайдалуу тамакты жасоого дагы бир сынак болуп карасак болот да. Сильно? Я привыкла же. Мало суп. Кандай моошо? Белгилей кетсек, мыкты мектеп ашпозчусу сынагы биринчи жолу 2019-жылдын ноябрь айында өткөрүлгөн. Жыл сайын өтүүчү бул конкурс Кыргызстандын бардык аймактарынан мыкты мектеп ашпозчуларынын башын бириктирет. Быйыл сынактын финалы ноябрь айында өтмөкчү. 230 грамм суп.